Салам барыңыздарға. Кайрадан эле силер менен мен бүгүнкү сүйлөшө турганыбыз биздин баарыбыздын чогуу жасап жаткан кайрымдуулук ишибиз. Бул YouTube каналыбыз тууралуу. Биз уже бир айга жакын болуп калыптыр баштаганыбызга. Ким жаңы келгендер болсо түшүндүрүп кетейин. Бул биздин чогуу ниетте ачкан YouTube каналыбыз. Бул канал кайрымдуулук каналы. Бул каналдан чогулган акчанын жарымын мен кайрымдуулукка баарыбыздын атыбыздан салып жиберемин. Муктаж болгон үй бүлөлөргө. Көбүнчө мен муктаж болгон үй бүлөлөр деп атасы жок, атасы таштап кеткен мына ошол үй бүлөлөргө жардам кылып продуктасын алып беремин. Акча да салып аттык, бирок акчадан көрө ошо продуктасын жеткирип берсек, жок дегенде продуктанын камын ойлобой башка проблемаларын чечип алат деген максатта. Продуктаны деле алып келиш кыйынга турат го, себеби ага такси жалдашың керек, барып кыйналасың. Мына ошонун менин энелерим мага жардам кылып, ошонун баарын алып барып, ун дейби, май дейби, ошонун баарын алып барып, биринчи өздөрүнө телефон кылып сүйлөшүшөт. Кандай жардам керек, эмнеңиз жетпейт продуктадан деп. Мына ошолорун алып берет. Бирөөсүнө чайник керек болот экен, бирөөсүнө да плита. Мына ошого окшогондорду менин укаларым жеткирип беришет. Мына ошондой эле кайрымдуулук жумушума бул YouTube каналды дагы атайын ошондой ниетте ачып баштаганмын. Бул жерде ар бириңердин кирип подписка кылганыңар, көргөнүңөр, просмотрлар бардыгы силердин ушул кайрымдуулукка кошкон салымыңар. Бул баарыбыздын чогуу проектибиз. Жаңы замандагы проектте биз дагы секин кирип акылдуулук менен кайрымдуулук кылып алсак болот экен. Мына ошону түшүнүп калдым. Ошондуктан силердин ар бир лайкыңар, ар бир просмотруңар бул силердин Аллахтын кулдарына кылган сооп иштериңер. Мына ошонуңар эсиңерде болсун. Мага жаман сөздөрдү жазаштан мурун толук көрүп чыгып туруп, анан кийин жазгыла. Бул сөздөр мага эле эмес, бул азыр ошо 9000 подписчигим барбы? Мына ошо 9000 подписчиктин баарына тийип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн менин каналыма куш келипсиңер. Ал эми азыр болсо почти бир ай болуп калган отчетту чыгарайлы. Азыр баарыңарды куттуктаймын. Биз $111, даже $112 кылып коюппуз. Мен белгилүү себептер менен тартпай калдым эле. Кайрадан өзүмө колго алып, кайрадан ошол ишимди жандантып баштадым. Кыргыздын макалдары бекерден болбойт экен чындыгында. Бир карын майды бир кумалак чиритет деп. Мына ошондой. Мен силердин комментарийлериңерге жооп жазбай калсам капа болбогула. Ар бир жакшы комментарийге менден лайк. Ментип современный жүрөк кылышты да билбейм. Түшүндүңөр да, менден силерге жүрөкчө кетти. Ар бириңерге рахмат, сонун сөздөрдү жазганыңарга. Мына ошондой сөздөрдү окуп кетип атып эле, арасынан жаман сөз болсо, ошо 1000 жакшы сөздү дагы бир жаман сөз жыгыта коет экен. Ошон үчүн комментарийлерди окубай өзүмө сактап, кайрадан кайрымдуулук жумушуму колго алып баштадым. Бүгүн кайра ошол көчөдөн тапкан нерселеримди таап келип, жууп тазалап сатууга коюшту дагы баштадым. Менин мурунку видеома кирип көрсөңөр болот, эмне саттым, канча сом болду. Мына ошолорду дагы ошого катар. Эми көп мага жанагы звездаларыбыз, тааныган звездалар дагы жазды. Мен комментарийлерге жооп бергенин көрүп, алар күлүптүр. Сиз жаңысыз да дейт, сизге катты тийип кетип атышы мүмкүн, бирок биз ошондой хейтерлер кирип калса каналыбызга, биз аябай сүйүнөбүз, тим коебуз. Дейт, кокуй, кантип, алар жаман катты адамды монтип ыргыта коет экен го сөздөрү менен. Жаман сөздөрү менен. Мен мисалы чыдабай кетип аттым. Кой, көрсөтпөй эле кылсам эмне болот деп кайра каналын жаап койгум да келип кетти. Мен кичине жанагындай өзүмө чындыгында жанагындай өтө жумшак адаммын. Катуу тийгенге катуу эле тием, бирок
нары жашоо дүйнө меники жумшак. Биринчи адамга жумшактык менен мамиле кылам. Ошон үчүн жанагындай комментарийлер дагы мага катуу тийип кетип атты. Эми барган сайын бетим катып калар, көңүл бурбай. Ошого окшоп аракет кыламын катуу силер үчүн, өзүмдүн соопчулук иштерим үчүн ушул каналды биз дагы акылдуулук менен акча чыгарса боло турган жер экен. Ал үчүн биз барып бир жерде кетмен чаппайбыз, бирөөгө бир күн кечке кул болуп иштебейбиз же бир ай. Жөн гана мен мынтип сүйлөп коем, тапкан нерселеримди тартып жүктөп коем. Силер болсо жөн гана көрүп коесуңар, көрбөсөңөр телефонуңарды мындай тыштап мени жагып коюп койсоңор сүйлөп тура берем деп атам го. Мына ошентип рекламаларды көргөндө просмотрдан бизге акча түшүп баштайт. Аллахка шүгүр, кичине ишенип ишенбей ушул ишими баштадым эле, кандай кетет, эл колдоп береби, колдобойбу деп. Бирок Аллахка шүгүр, мына 9000 подписчик болду. Бир айдан өттүк. Бир айда бир ай болду же. 9000 подписчик деген өтө чоң жетишкендик. Мен ойлойм дагы көп адамдар бизге кошулуп 100 000 подписчик алсак, биз айына жөн гана $1000 которушка көзүм жетип калды. $1000 которсок, мисалы 10 үй бүлөнүн бир айлык продуктасын алып берет экенбиз. Мына ошондой. Андан да көп акча чыгарса болот YouTube'дан. Бул силердин жардамыңарга, бул силердин просмотруңарга байланыштуу. Ошон үчүн YouTube каналымда $111 болуптур. Атайын определенный күндөрү бар экен, бул күндөн бул күнгө чейин чыгарса болот деп. Мен балама айтам, жанагындай картамы киргизип, биринчи акча чыгарышы кичине убакыт алат экен, себеби карталар, менин данныйларым текшерүүдөн өтүш керек экен. Анан кийинки айдан уже картаны киргизери менен эле уже 1-2 күндө эле перевод кылып коюшат экен. Ошон үчүн азыр кайсы күнү чыга калат билбейм, бирок картама ошол акча $100 чыгарганы койдум. Мен бул айда мен айтканга жарымы мен алам, жарымын, себеби налогторубуз бар. Мына ошолорго мен алам, анан кийин калганын эмеге кайрымдуулукка жөнөтөм деп. Жок, бул айда толугу менен эле $100 ошо силердин атыңардан, менин атымдан кылып чыгарып туруп, анан кийин силерге отчетун берем. Кайсы жака жөнөтүп атабыз, эмне алып барып атабыз. Мына ошондой. Ошон үчүн силер каналды колдоп берсеңер дагы бир жолу суранып кетем. Мен ушул 8 мүнөттөн ашык видео киргизишим керек экен, себеби көбүрөөк реклама жүктөлсө, мына ошого карап бизге акча чыгалат. YouTube каналын үйрөнүп баштап аткандарга ишиңерге ийгилик каалайм. Мени көрдүңөр го, мына мисалы 10-15 күн видео киргизген деле жокмун. Ошондо дагы мына $100дан ашык чогултуп коюппуз. Минимум $100 болуш керек экен. $100 болгондо анан чыгартат экен. Түшүндүңөрбү? $100дан ашканын чыгартат экен. Минимум $100 болуш керек экен. Ошон үчүн биз $100ды чыгара алабыз. Анан кийинки азыр көп эле биринчи түшүнбөстүктөр болду. Жанагы мусордон алып келгениң сатасыңды кыргыз деп айтпа өзүңү дегендер болду. Каналдарына кирип көрсөм жаш балдар экен. Эми өздөрүнчө Кыргызстанга кызмат кылам деген патриоттор болуш керек. Майлы, өзү менен өзү болсун. Кийин барган сайын түшүнүп калар. Жок дегенде эле биздин каналдан чыгып кетишин суранам ошондойлорду. Себеби силердин эжеңердин жүрөгү кичине жумшагыраак, катуу тийип коесуңар. Дагы эмне десем? Мына ошондой. Менин негизги бүгүнкү отчетум чыгарууга койдум. Акча чыгары менен дагы менден отчет күткүлө. Ага чейин берки көчөдөн тапкан буюмдарымды тазалап, сатып жөнөткөндөрүмдү дагы силерге жүктөп турам. Силерди, Кыргызстанды сагындым. Силердин баарыңарга ийгилик. Өтө сонун өзгөрүштөр болуп атат. Ушундай суктануу менен карап туратам. Ушинтип шаарыбыз эле өзгөрбөй, адамдарыбыздын дагы пейили сонун болуп өзгөрсө, өтө сонун болмок. Кыргызстанды мурунтан эле айтчу элек кой, экинчи Швейцария деп. Мына буюрса эки дос
экинчи Швейцарияга айланткан атат. Биз болсо ушинтип кыйналгандарыбызга жардам берип, аларды дагы ушу кыйынчылыктан сууруп чыгып кетишибизге себепчи болойлу. Жок дегенде жакшы сөз жылмаюубуз менен. Силерге дагы жылмаюу менен кийинки каналдан, кийинки сказкадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.